Садыр Жапаров менен Ильхам Алиев Бишкектеги Низами Генжаеви атындагы мектепти ачты. Улан Примов жогорку кеңештин вице-спикерлигинен кетти. Быйыл гемодиализ алгандарга 1 миллиард 26 миллион сомго жардам көрсөтүлдү, деди министрлик. Билим берүү министрлиги Көк Жар конушундагы мектепке компьютерлерди белекке берди. Тажикстандын кол салуусу үйсүз калгандардын убактылуу жашоого кеткен чыгымына 200 миң сомдон берилет. Ош шаарында мыйзам бузууларга каршы иштер күчөтүлөт. Бүгүн 12 октябрда Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында Бишкек шаарындагы Низами Генжаеви атындагы мектептин ачылыш аземдин жүрүшүндө президент Садыр Жапаров менен Азербайжандын президенти Ильхам Алиев билим берүү мекемесинин имаратын көрүп чыгышты. Окуу жайдын аянты 2031 чарчы метрди түзүп 550 окуучулук орунга ылайыкталган. Мектепте класстардан тышкары чоң жыйындар жана спорттук залдар, ашкана, китепкана, мектептен тышкаркы иштер үчүн кабинеттер жана медициналык бөлүм, гимнастика аянтчалары, эс алуу зоналары жана аймагында унаа токтотуучу жайлар каралган. Жогорку кеңештин вице-спикери Улан Примов кызматын тапшырды. Бул тууралуу 12 октябрдагы парламенттин жалпы жыйынында билдирди. Түштөн кийин жаңы вице-спикер шайлана турган болду. Белгилей кетсек, 5 октябрда Ата журт Кыргызстан фракциясынын төрагасы Нурланбек Шакиев жогорку кеңештин жаңы төрагасы болуп шайланган. 2022 жылы өлкө аймагында гемодиализ алган жарандарга 1 миллиард 26 миллион сомго жардам көрсөтүлдү. Бул тууралуу кабар агенттигине маалымат жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары Жаркынбек Касымбеков билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда жалпы 36 гемодиализ борбору иштейт. Билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетакунов Бишкектин Көк Жар конушундагы Низами Генжаеви атындагы номер 103 жалпы орто билим мектебине 10 даана комплект компьютер министрликтин атынан белекке берди. Ведомстводон билдиришкендей, мектептин расмий ачылышы бүгүн 12 октябрда болду. Тажикстандын кол салуусу учурунда турак жайсыз калган баткендиктерге убактылуу жашоого кеткен чыгымдардын жабууга атайын эсептен 200 миң сомдон бөлүнөт. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында финанс министринин орун басары Жибек Дүйшеева билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө чогулган 320 миллион сомдон аталган төлөмдөргө 49,6 миллион сом бөлүндү. Бул каражат 400 үй-бүлөгө бөлүнүп берилет. Ош шаарындагы бардык муниципалдык аймактык башкармалыктарда бузуулар кодекси боюнча иштер күчөтүлөт. Маалыматка ылайык, вице-мэр Сонунбек Жунуспаевдин жетектөөсүндө бардык маптагы юристтердин укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык мыйзам бузууларга каршы иш-аракеттерин күчөтүү максатында жумушчу жыйын болуп өттү. Жыйындын соңунда иш көрсөткүчтөрү төмөн болгон маптардын бир катар юристтерине тиешелүү эскертүүлөр берилди. Мындан тышкары бардык мап жетекчилерине жана юристтерине 1 айлык мөөнөттө укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык ишти күчөтүү тапшырмасы берилди.